азаматтык медианын көрүүчүлөрү, Эл Соол программасы майрамдык чыгарылышын баштайт. Эфирди мен Касет Кубанычбек кызы алып барам. Биздин бүгүнкү коногубуз врач-диетолог Бактыгүл Иманкулова. Биз бүгүн жаңы жылдык дасторкон жана туура тамактануу туурасында сөз кылабыз. Бактыгүл айым, саламатсызбы? Эфирге кош келдиңиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Саламатчылык. Касиет баарыңарга, жалпы жамаатка саламатчылык деп айтам. Рахмат. Бүгүн 31 декабрь, бүгүн саат 12-ге чукул дасторконго ар түркүн тамактар коюлуп, ой жылын тосууга камданып баштайбыз. Диетолог катары жаңы жылдык дасторкондо эмне болушу керек? Эми диетолог катары эмес, мен биринчи жолу врач катары деп айтайын деген келип атат. Бирок эмне үчүн эң негизги маселе ушу жаңы жылды тосом деп ооруну тосуп албагыла да. Жаңы жыл тосом деп баарын жазайын деп ушу эме кожойкелер эшикте эмне бар, үйдө эмне бар, баарын тазалап, жыйнап, баарын даярдап, дасторконго баарын койгонго аракет кылышат. Ошондо аябай көп аракет ашыкча кылып албагыла деген каалоом бар да. Анан кийин уже баягы баарын даярдап алгандан кийин анан ошон биринчи мен кааларым ушул столду деген кандай кылыш керек бул жаңы жылда. Бул букан жылы келип атат, уй жыл келип атат. Ошон үчүн биздин ден соолук, эгерде ошол жака карасак, то биздин ден соолубузга баягы жер жемиш, жашылча, уй жегендин баарын койгосоңор сонун болот силерге. Мисалы ошо дасторкон даярдоодагы көпчүлүк эле каталар кетирет экенбиз да. Мисалы майлуу жейбиз, аркасынан таттуу жейбиз дегендейчи. Ушуларды кантип туура айкалыштырыш керек? Негизи бул деген биз башыбызда эң баягы историясына карасак, бул кыргыз, вообще кыргыздарды биз жаңы жылда тоскондо эт, баягы лет салмай, камыр ушундай келет да. Анан кийин мында культура уже эме баягы батыш жактан келгенден кийин алардын культурасы кандай? Аябай көп тамак жасашпайт. Жаңы жыл деген аябай эс алып, мындай секин отурушуп, баягы үй бүлөсү менен сүйлөшүп, анан кийин бир эле тамак жасайт. Там токту же индүктү жасап, анан 1-2 салат, анан баягы иче турган эле баягы сок же өзүлөрүнүн башка ичимдиктери. Азастан и ошо менен эле анан кайта баягы жакшы маанайды ырдап, бийлеп өткөрүшөт. Баягы биз Советский Союздан калганы баягы столду аябай тиммели аябай толтуруш керек, анан минимум 12 зат болуш керек деген баягы стереотиптер бар. Анан ошондон кичине алыс болуп, акырын мындай культура жака жылсак, ошондо мен ойлойм, баягы жаңы жылдагы жакшы маанайда өтөт. Кожойкелер да чарчабай калат 12-ге чейин. Баягы идиш аяк жууган ас болот. Анан кийин баягы көңүлдөрү дагы аябай баягы семьясы менен, баягы үй бүлөсү менен отурганда аябай жакшы өтөт деп ойлойм да. Ошон үчүн мен деле быйыл стол даярдайм. Коноктосом. Ошон үчүн мен менюну уже 1 ай мурун уже баарын тактап, канча киши келет, порционна баарын, кандай тамак жасайм, саат канчада берем, ошонун баарын мен өзүмө түзүп алгам уже. Анан ошон менен чөткү мындай расписание жазып алып, анан ошо менен мен барып продукт алдым кече. Абдан кызыктуу болду сиздин планыңыз 1 ай мурун түзүлгөндүгү. Мисалы биз 1-2 күн калганда шашкалактап калат эмеспизби? Азыр дагы базарда Бишкектин жолдорун карасак, баягы тыгын болуп атат. Бунун баары ошо базарлардын айланасында көп тыгын жаралып атат. Негизи ошо ичимдиктер деп дагы айтып калдыңыз. Шампань ичимдиктери, суусундуктарды алууда, ошо колдонууда эмнеге маани бериш керек? Эми вообще негизги баягы жаңы жыл шампань менен тосот, Шампань, советское шампанское деген эми реклама болбосун эми. Бул деген обычный шампанский баягы эме только жана торжественный момент, баягы салтанаттык болуш үчүн эле. Бирок мен быйыл шампанскийден башкача мен деген башка нерсе таптым да. Ал деген укура биздин эме кымыз же чалап.
жана бөтөлкөлөрдү сатканда кичине эметсеңер газы бар, ошону коюп берсеңер сонун саламат салтанат болот да. Ошончо эле газ болот, ошончо эле эффект болот да. Ооба, кымыз чалап демекчи, аны балдар дагы ичсе болот эмеспи? Ал эми шампань ичимдиктерин ошо ата-энелер менен балдарга койгондо баягы балдары иче албай калган көрүнүштөр болот да. Негизи шампань ичимдиктерин балдары ичкенине кандай карайсыз? Каршы болом. Шампань деген бул деген жалаң эле чоң кишилерге бүттү. Детский шампанский деп атайын албай деле койсо болот. Ал деген жөнөкөй эле лимонад, жана усилитель, краситель, жана ароматизатордун баары кошулган химикат эле жөн эле сатып бересиңер. Бекер эле баягы эле ат эле болбосо. Андан көрө нукура кыргыздын эме суусундуктарынан коюп бергиле, эчтеке болбойт. Өзүңөрдүн жасаган компоттордон коюп бергиле. Ал деген негизи ичимдик деген ал атайын ичиш эмес, баягы салтанаттуу тосконго эле да. Ошол экенин кичине мындай алмаштырбаш керек да. Кээ бирler ичимдиктен башка катуу баягы аябай катуу ичимдиктер кирип кетет да, баягы такыр эле мас болуп, андай деле болбош керек. Ошондо зыянын келтирет. Как раз ошол моментте, когда тамак менен ушул аракпы, башка мындай катуураак ичимдиктерди ичсе, алкоголдук ичимдиктерди, ал деген зыян болот. Эртеси күнү силер жаңы жылды больницада тосуп калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн абайлаш керек. Чындыгында ошо сиздердин тажрыйбада көп эле кездешсе керек да, майрамдык дастаркондо тамакка уланып калган адамдарчы. Ошолордон эгер эсиңизде болсо токтолуп кетсеңиз. Улангандар болот. Бул деген мындай да, кээрлер азыр могу даже кээ бир передачаларда көрсөтүп атат, срогу өтүп кеткен продукталарды баягы жана сатуучулар баягы өтүп кетсин деп срокторун кайта жаңыртып анан сатып атпайбы. Ошондойлордон кичине элдер алыс болгон кантип болот? Азыраак алгыла, же вообще албагыла, же үйүңөрдөн өзүңөр жасагыла ошону да. Ошондо силер отравление болбойсуңар. Отравление деген ар кандай тамактан болот. Мисалы даже өзүңөр баарын свежий алдыңар, койдуңар столго. Эгерде аны деген 1-2 сааттан кийин баягы эле кечеки оливьени барып туруп холодильникке койбосоңуз, баягы температурный режим деген бар, ошону карабасаңыз, 2-3 сааттан кийин ошол жактан уже бактерия пайда болот. Ошо өзүңүз жасаган эле оливьеден сиз деген улануу алып калышыңар мүмкүн да. Бизде кандай традиция, биздин баягы салтыбыз, коп коебуз, таң атка чейин жуп жылуу үйдө, азыр деген эшик суук, азыр деген печканын баары жагат, кышкыга отоплениянын баарын жакшы көтөрөт. Андан кийин иштетишет. Андан кийин баягы үйдө деген ысыйт, үйдүн температуранын, үйдөгү температура көтөрүлөт. Ошон үчүн ал деген ошону элестеткиле, бир 20 градустун ичинде салат 5-6 саат турат. Андан кийин ошол 5-6 сааттын уже ар бир минутасына бактерия пайда болот. Ар бир минутасына. Андан кийин ошол экени, андан кийин баягы эртеси барып туруп, столдон барып дагы бир кашык жеп койгон деген күндө уже улануу пайда болуп калышы мүмкүн. Анан ойлойсуңар, кече эле жасабадым беле, жаңы эле свежий продукта кылбадым беле? Жок, бул деген столдо турган үчүн ошентип уланып калган. Түшүнүктүү. Жаңы жыл күнү мисалы түркүн тамактар дастаркондо турат да, анан биз дагы ошо эң тамактардын даамдуусун, берекелүүсүн, баягы дастарконубуз берекелүү болсун, жана келаткан жылдагы ушундай болсун деп баягы түркүн дүйүм тамактарды коебуз. Ошол учурда мисалы баягы курсак тойгону менен көз тойбойт деп айтып калабыз. Кантип тоё жебегенден сактаныш керек да? Мурда мен айтып кеткен, мен саат менен коюп койдум баягы тамак аштарды депчи. Ошон үчүн ашык жебес үчүн порционно жасаш керек. Вот баягы тазик оливье жасабай, баягы оливье, сель под шубой деген баягы традиционный винегрет деген салаттар барбы, баягы традиционный. Ошону тазиктей жасабай, мындай заранее канча киши болот, ошолорго ченеп эле, анан жана столдун коердун астында эле заправка кылып эле койгула. Анан аны бир жейсиңерби? Бүттү. Эмки партия баягы коногуңар келип калат, кайта свежий барып туруп, алып туруп баарын аралаштырып койгула, кайта столго коюп койгула. Ошентсеңер, а то башында баарын бир чоң тазикке барып баарын аралаштырып, анан четинен баягы жемей да. Ошондо болбош керек. Бул биринчиден. Экинчиден, баягы режимди коюш керек.
мына мен айтып атпаймынбы, мен саат менен коюп алдым депчи. Мен билем, мен коноктосом, конокторум канчада келет, канча киши келет, анан кийин кандай келишет, ачка келишеби же тоюп келишеби, мен билем. Ошон үчүн башында мисалы мен сорпо койдум өзүмдүн конокторума. Анан бир 4-5 сааттан кийин, анан жаңы жылга жакындаганда мен дейин баягы запеченный уже. Мен курбайм. Мен жанагы духовкага салып, бышыргандай, май жок кылып туруп бышырам. Анан четине баягы жашылчалардын баарын коем. Ошондон кийин мен 12ге жакын коюп столго баарын чакырам. Анан кийин уже саат 12де биз баарыбыз болобуз. Анан кийин эртең мененки чейин мен уже баягы эрте эле даярдап койгом, уже баягы отко мынтип бирдеме кылсап, аны деген мен обязательно срок годности карап, анан кийин баягы тетрапак, вакуумный упаковка деген бар. Ичине эчтеке кирбейт. Аны морозилкага салып, уже баягы бактериядан алыс кылып, уже даярдап койгом да, ошол экени бир 4-5 саат мурун алып чыгып, уже разморозка кылып, уже даярдап коем. Ошондо аз-аздан болуп, анан арасын кичине убакыт тамак жердин арасын алыстатсаңар, анда жакшы эле болот. Жогоруда дагы корубайм деп баса белгилеп кеттиңиз. Негизи эле жашоодо курмаш тамактардан качасызбы? Эми баягы жаш өйдө болгондон кийин бизде жана физиологический процесс деп коет. Баягы жаштын өзү, ар ким жаштын өзүнүн эме ичинде жана зат алмашуусу болот да. Жаш кезекте баягы куурулган тамак жей берсеңер, баягы даамдуу, сонун, толбойсуңар, аябай ток болот. Мындай улгайып уже жашыңар көбүрөөк болсо, уже андай тамакты уже сиңирбей каласыңар. Бул деген өзүнчө эле физиологический процесс, бул деген оор эмес. Бул андай тамактан уже алыс болуш керек. Уже баягы бышырылган, сууга бышырылган, мындай парга бышырылган, бууга бышырылган тамактар жесеңер, ошол эки тамак мындай жеңилирээк болот да силерге. И курсаңар да тоет, өзүңөр да жакшы сезесиңер. Анан баягы порцияларыңарда азастан азайып кете берет да. Ошону эле байкап эле жүрсөңөр, эчтеке болбойт. Эгерде баягы мен чоңойдум, мен уже 50-60ка чыктым, мен деген баягы бир казанды бир отурушум керек деп болбойт андай, болбойт. Жаш балдардыкы бат сиңет. Уже чоңураак адамдардыкы уже сиңире турган функциялары кичине мындай жай болуп калат. Түшүнүктүү. Ошол эле жаңы жылдык дасторкон жөнүндө сүйлөшсөк дагы, мисалы саат 12-нде күтүп жатып, баягы даярдалган тамактар холодильникте бизди күтүп турган болот да, биз ага чейин тийишпейбиз. Негизи ошондой ашказанды баягы ачык коюп, анан саат 12-де нык койгон кандай болот бул? Мындан мен аябай мындай күлкүнүчтүү история айтып берейин. Бул деген биздин бийлөөбүздүн историясы. Бир жолу биз ошентип баягы советский убагында баягы 12ге чейин ачка болуп күтүп, баарын даярдап, үйдүн баарын жыйнап, тазалап, ёлканын баарын жасап, ачка болуп кетип, анан бир убакта менин агам, менин мамам айтат: "Мама," дейт, "биз эмне жаңы жылда ачка тазалабыз керек. Давайте биз жаңы жылды тоюп тазалачу керек." деп ошондо бир жакшы идея берди да. Анан кийин ата-энеси карасак чын эле керек. Биз эмне эле ачка тазалап атабыз дейт. Анан көрөк баягы убагында тамак ичип алып, анан кийин баягы десерт, красивый десерттердин баары, сонун десерттерди столго алып, анан кийин жаңы жылды ошол традицияны биз азыртан бери уже алып келатабыз. Семьябызга ошону киргиздик. Уже баягы небере чөйрөлөргө ошолорду жиберип атабыз. Жаңы жылды ачка тозбойбуз деп. Ошон үчүн бул деген баягы ден соолукка да зыян бербейт, маанайыбыз да жакшы болот, оюнга, шаңга дагы убакыт болот. Демек сиздер өтүп бараткан эски жылды дагы тамак аш менен узатып, анан жаңы жылга дагы тамак аш менен тосуп алат. Ошондой болот экен да. Жакшы салт экен. Мисалы ошо бир эле күнү туура эмес тамактанып, 31-нен бирине караган түнү аябай нык тоюп алып, андан кийинки күндөрү баягы тамакты чектеп баштайт эмеспиз. Муну биз диета деп туура эмес атап жүрөбүз, тамакты чектеп калабыз да. Бул биздин организмде кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Эми өзгөрүүлөр болот, анча-мынча баягы оорлук келтирет бул мындай режимчи. Анан эртеси деле билесиңер го, баягы 1-январда тууган тушкандарды барып
куттукташ керек, алардын да көңүлүн көтөрүш керек. Аякта дагы баягы мен кефир ичет элем деп чыкпайсыңар, ашказанды толтура эле деп чыкпайсыңар. Аякта дагы кожойкеси баягы дасторконуна чакырат. Аякка да отуруп бирдемени ооз тийиш керек. Анан кийин мен айтып коер элем, бул табиатта бул жалгыз эле жаны бар бир ушундай бул деген адам болот да. Эмне үчүн? Баягы жаныбар жөнөкөй эле жүргөн жаны бар. Могу адамга караганда ал деген тойсо ал тамак жебейт. Киши адам ток болсо деле жей берет. Ошондой бир нерсеси бар. Ошон үчүн такай бирдемени жегенде өзүңүздүн баягы ашказаныңыз мына алакандай эле да, мындай алакандай эле. Ошондой батканга эле баягы өзүңүз деле ченип койсоңуз болот. Эми баягы үйдө отурганда баягы эч ким тарелкаңарды албайт, тийбейт. Ошо өзүңөр ченип салып алып эле ошону отуруп эле жегиле. Анан кийин баягы эгерде буга чейин аябай оор көп тамак жебесеңер, эртеси ачка болуштун деле кереги жок. Баягы режим менен тамак жей бересиңер. Бирок эгерде аябай көп жеп ичип алсаңар, анда 2-3 күнгө оозуңузду жабыш керек. Ооз жапкан деле оңой эмес. Орозо карман адамдар билет, баягы 1-2 күн баягы адаптация болгонго кичине мындай туруштук бериш керек. Жаңы жылда кайсы туруштук ким берет? Билбейм, мен андай адамды уга элекмин. Ушунчалык практикада. Анан ошон үчүн ошондой мындай баягы орусча айтып коет, из крайности в крайность деп, ошондой тигин башын бунун башын эметпей эле баягы акырын эле күнүмдүктөй эле. Бирок жаңы жылда сизде баягы ассортимент деген көбүрөөк болот. Бирок баягы көлөмү ошол эле күнүмдүк жеген көлөмдө эле болуш керек да. Ошондо эч нерсе мындай катуу таасир этпейт. Негизи биз көп жерден окуп да калабыз, угуп да калабыз, толуп бартам, жарыктап бартам деп айтсак, мындай айтып калышат эмеспи? Туура тамактаныш керек депчи. Негизи диетологдор айтып берсеңиз, туура тамактануу деген кандай? Анан ал баардык эле адамдар үчүн бирдейби же ар бир адамдын өзүнүн мындай мерчеми барбы? Ар ким адамдыкы ар кимде болот да, баягы индивидуально болот деп айтат го. Ошондой мындай баарын эле баягы тамактан семирип кетти деген болбойт. Ал туура эмес түшүнүк. Эмне үчүн? Мисалы, ар ким адам жашы ар кандай. Ар ким адам баягы физическая нагрузка деп коет, баягы кыймыл аракети ар кандай. Ар кимдин стрессоустойчивость деген бар. Ар кимдики ар кандай. Ошон үчүн биякта деген бул организмде көп жумуш бар да. Көп жумуш. Мисалы, сиз деген азыр интеллектуальный ишти жасап атасыз да, башка бирөө барып туруп кар күрөп атат. Сиздин физический баягы кыймыл аракетиңерди мындай салыштырганда сиз азыраак болот. Тигинде көбүрөөк болот. Асталоого барсаңар, экөөңөргө тең бөлүшүп берсе, баягы калораж ошону экөөңөр одинаково аласыңар да. Ошон үчүн мындай биякта деген ар ким адамдыкы аябай мындай өзүнө караштыруу кылыш керек да. Даже мындай байкасаңар, бир адам картошка жебейт, бир адам күрүч жебейт, үчүнчү адам нан жебейт. Баягы өзүнөн өзү эле атайын баягы жебеш керектеги эмес. Ошондой байкасаңар, адам бир нерсени жебейт. Бул организмдин өзүнүкү. Өзүнүкү же муктаж, же наоборот баягы кереги жок, менин организмим мындай продуктка кереги жок деген эме болот да, баягы сезим. Организмибиз өзү сезип турат экен да, ошол эле учурда дагы диетологдор айтып калат да, баягы бир адамдын таттууга же ачууга болуп жаткан муктаждыгын баягы психологиялык абалын билип койсо болот депчи. Ошого токтолуп кетсеңиз. Эми баягы психология токтоюн десем, мен психолог эмесмин, бирок анча-мынча баягы кишинин, адамдын тамагынан карагандан кийин баягы психологический состояниеден карап койсо болот да. Баягы эми эгерде бул аял затына карасак, бул деген жанагы гормональный дисбаланс болот. Бул деген физиологический процесс, баягы табиатта кандай аял баягы гормональный всплеск, анан понижениялар болот да. Ошондо ар ким, ар аялда мындай вкустары эметип баягы табити дагы, баягы даам татыганы дагы мындай өзгөрүп турат да.
бул деген эми баягы атайын кылган нерсе эмес, бул деген баягы айкалдын баягы ичиндеги бир зат жетпесе ошону барып алыш керек да. Ошон үчүн баягы байкасаңар, например, любой аял киши айтат, ой баягы бир кезде бир мен мындай аябай ачуу тамак жечмес элем, жегим келип атат депчи. Бул бир жагынан. Например, баягы мисалы таттуу жеш керек. Мен деген баягы катуу көп баягы иштегенде, менде ушундай периоддор болгон, мен деген 4 саат эле уктап, калган баары жумуш болуп, бир режимда 1 жыл ошондой режим менен иштегем. Ошондо мен таттуу жечмесин. Мен негизи таттуу жакшы деле көрбөйм да. Мен таттууну көргөндө көзүм төрт болчу. Эмне үчүн? Баягы эме мээнин нагрузкасы аябай көп болуп, анан таттууну өтө албайсың да, баягы жейсиң. Бирок килограммым ушу 20 килограмм азыраак болчу да, бүгүнкүгө караганда. Адатта айтышат го, таттуу жегенде арыктап кеткем. Жок, ошондо мен как раз арыктап кеткем. Мен өзүм баягы аябай катуу иштеп атканда, баягы таттууну мен неограниченно баягы ченеби эле жеп эле, ошондо дагы арыктап кеткем өзүм. Дагы мисалы ошол бүгүнкү күнү айтып калдык, көбүрөөк суу ичиш керек деп же сууну ичүүнү модага айландырып атабыз, баягы күнүнө сөзсүз түрдө 2 литрге чукул суу ичиш керек деп. Жана суу ичүүдө кандай нерсе бул? Ар бир адам баарыбыз эле 2 литр суу иче беришибиз керекпи же бул дагы биздин өзүбүзгө индивидуалдуу? Эгер сиз баягы приемго врачка келсеңиз, доктурга келсеңиз, ошол жерден биз санайбыз, ар ким кайсы ар денеге канча суу керек. Бирок бияктан өзүңөр деле санап алсаңар болот. 0,3 миллилитров, 30 миллилитров на килограмм веса деп коет. Значит, 30 миллилитр 1 килограмм салмагыңарга көбөйткүлө. Ошо канча килограмм эметесиңер, ошо 30 миллилитрге көбөйтсөңөр, ошончо литр силерге суточная норма деп коет. Бир күндө, бир суткада ошончо суу ичиңиз керек. Бирок бул деген баягы эски изилдөөлөр, азыр башка изилдөөлөр келет. Чын элеби ошончо суу ичиш керек деп. Мен дагы убагында ошо суу ичиш керек деп баарын пропаганда кылып эметкенбиз, бирок азыр ойлоп келгенде баягы эме наука, баягы илим бир жерде турбайт да. Анан баягы бүт изилдер келип атат. Азыр деген мындай тенденция болуп атат. Бул деген баягы зависит от какие болезни в организме есть. Допустим, баягы боор ооруйбу, же баягы жүрөк ооруйбу, же баягы почки, бөйрөктөр ооруйбу. Ошондон мисалы жүрөк ооругандарга эгерде биз баягы сен нормаң мынча, баягы давление көптөргө мынча ичишиң керек десе, баягы обострение убагында, баягы ооруп аткан убагында көп суу берип койсок, жүрөккө нагрузка келет. Ошону деген байкаш керек да. Бул деген баягы баарын эле иче бер деген болбойт. Анан кийин өзүңүз деле байкайсыз го, сууну кээде ичкиңер келет, кээде ичкиңер келбейт. Бирок ичкиңер келбегенде мына бир стакан үстүнөн мындай ичип койгула, ичип көргүлө. Анан бир ичип уртамдан кийин калган суусуңар кирсе ичиңер, иче бересиңер. Кээрлер кирбейт. Ошону токтотуп койсоңор болот. Бирок биз эмне үчүн айтып атабыз? Бул деген баягы бүт жерде ушунча литр ичиш керек, баягы Африка болобу же Россия болобу да баарын ичиш керек. Бирок бизде деген мындай илим, к сожалению деп коеюнчу, анча өсө элек. Ошон үчүн бул сууну деген биз баягы батыш жактан келген информацияны алып атабыз да, бирок ал информацияны биз өзүбүздүн Кыргызстанга караштуу кылышыбыз керек да, баягы модернизация же трансформация кылышыбыз керек ал информациянычы. Анан биздики мына кышыбыз быйыл суук. Азыр 2 литр адамды ич деп көрсөң тоңуп калат. Ошон үчүн баягы суу эмес, чай деп айтабыз да, мындай уже кайнатылган же жылуу сууну беребиз. Анан кийин баягы ичпейби, баягы ар ким адам өз организми бар. Анан кийин баягы жайында ысык 2 литр десең жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы көбүрөөк ичиш керек. 4 литр болуп кетет, эке көбүп кетет. Ошон үчүн ар ким адам өз денесине байкаш керек да. Эгерде дагы кайсы бир оор болсо, обязательно
обязательно тиги барып туруп доктурга консультация кылыш керек, канча суу ичсем болот деп. Түшүнүктүү. Дагы бир нерсе бар да, мисалы кыштай кыймылдабай анан тамакты күйлөп жеген кесепети жазда билинет да. Баягы жазда көпчүлүк адамдар бул нерсе эркек аялды эле баарыбызга бирдей баягы арыктагыбыз келип, сымбаттуу көрүнгүбүз келип баштайт да. Бирок ошол жазында вирус күчөп калат эмеспи? Жаз күз мезгили баягы вирус күчөп калды деген учур болот. Ошол учурда баягы тамакты чектөө же азыркы көп колдонуп түшүнүк боюнча диетага отуруу туурабы? Көпчүлүк адамдар диетаны баягы тамак ичпеш керек деген мааниде түшүнөт да. Андай эмес. Диета деген бул режим питания, баягы убакыты менен туура тамактануу, анан баягы доза. Бүттү ошореки деген диета деген сөз баягы котормосу ошондой да. Ошон үчүн баягы диета дегенде баары оозу жабыш керек деген андай жок. Андай жок вообще. Ар нерсе тамак ал деген ар эмеси бар да, баягы жакшы нерсеси бар. Бирок жазында мына быйыл эле мына коронавирусту өттүк, баягы изилдөөлөр кандай болду? Ферментированный продукты деп коет. Ферментированный ал жанагы квашеная капуста, жанагы моченые яблоки, жана помидор, жана биз эме кылып атпайбызбы кышкыга там. Бул деген Орусиянын кухнясынан көп келет да ошондой. Анан кийин бизде жанагы сүрсүлгөн эт, там эмелер бар го, мындай ферментированный баягы чучуктарды эметет. Ошол продукталар аябай туруштуулук берет деп изилдөө жактан таптым да ошондой информациянычы. Как раз жазында у нас ошондой продукталар көп. Ошонун жесе элдер, пожалуйста, арыкташат, ден соолугун чыңдашат, андан кийин жашылчалар чыгат. Ошондон жеберлеп, пожалуйста, баарын чечсе болот. Кайсы учурда тамакты чектеп аз жеш керек деген суроо бар да? Таптакыр эле аз жеш керек. Негизи эле эме дагы мындай бар, понятие интервальное голодание деген бар да. Эгерде баягы бир 6-7 саат тамак ичпей коюп деле койсо адам өлбөйт, эчтеке болбойт. Бул орозо учурунда да билинет, Ооба, ошондой деле болот. Бирок ошончолук баягы ачка болуп кеттим деген состояниядан качсаңар качпагыла. Баягы ачкачылык менен мындай не в глобальном смысле, а мындай в узком смысле мындай ачка болуп турган менен силер деген баягы подружиться должны да. Ошол ачкачылык состояние сиздин баягы ичиңерде заттардын баарын баягы зат алмашууну ордуна келтирет. Ошон үчүн кичине анча-мынча күндү анча-мынчадан ачка болуп турсаңар, бул деген даже силерге аябай жакшы болот да. Анча-мынча такыр эле баягы эртең, обед, вечер тиме тап бул ашказанга такай толук болуп жүргөн бул жакшы эмес. Анча-мынча ачка болуш керек. Ашказаны кичине мындай кичириш керек, дем алыш керек да. Ошондой дем берсеңер, баягы желудочно-кишечный тракт деп коет. Ошого кичине дем алыш берип турсаңар, бир 2-3 саат. Канча эме ар кандай оорулардан алыс болосуңар. Түшүнүктүү. Бактыгүл айым, сиздин ушу майрамдык куттуктооңузду угалы, ошону менен бирге жалпы элибизге кеп кеңеш бере кетиңиз. Мен чын жүрөктөн баарын жаңы жылдан куттуктайм. Эми аман эсен баарыбыз чыгалы, мына дагы 1-2 саат бар жаңы жылга жеткенге чейин. Ошол экини баарыбыз аман эсен тосолу жаңы жыл. Эч кимибиз оорубай, эч кимибиз жакындарыбызды жоготпой, баарыбыз үй бүлөбүз менен чогуу болуп, жакшы маанайда. Анан кийин эч нерседен коркпош керек. Коркпой эле акырындан, азастандан баштасак баары эле жакшы болот деп ойлойм да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эл собол берүүбүздө жаңы жылдык дасторкон жана туура тамактануу жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын коногу врач-диетолог Бактыгүл Иманкулова болду. Убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип, кызыктуу маек курганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жылда жалпы көрүүчүлөрүбүзгө албан ийгиликтерди, өзлөрүнүн ойлогон аруу максаттарынын орундалышын тилеп, өлкөбүзгө тынчтык жана өнүгүүнү каалайлы. Жаңы жылдан көрүшкөнчө аман болуңуздар.